Чындыгында бул жерден эвакуатор менен алып кетип атып, эгер жүктөп аткан учурда ээси келген болсо, ошол жерден автоунаасын кайтып бериш керек. Жана ошондой эле жүктөгөн учурда дагы келип калганда уже түшүрүп бериш керек. Анан бул жогоруда койгон замчылар кээ бир жерлер туурусын айтыш керек, себеби ушундай бербей койгон учурлар дагы болгон. Буларды биз атайын тартиптик жазага тартабыз, мындай кызматкерлерди. Айдоочулар келгенде бербей коюп, аны алдап коебу же бул жака кармап турушабы, көз алдынча эле жүктөп кеткен видео фактылар бар да. Аны сизге берсек. Сиз эгер берсеңиздер, ошо факт боюнча неме кылсаңыздар, биз берсеңиздер, ошол кызматкерди наказанияга тартабыз. Себеп чындыгында бир да азыр сиз айтып атпайсызбы? Сиздерден келди ушундай факттар бар деп. Болсо бериңиздер. А так биздин атуулардан ушул келди, туура эмес мындай кылып алып кетип калды деп бир атуу неме жазган жок да, арыз жазган жок. Себеби ошол жерде ызынак турганды коюп туруп, ошо биздин эл дагы бир жагынан нарушениясын мойнуна алып туруп эле унчукпай кетип атышат да. Эгер туура эмес коюп, жанагы кызматка туура эмес действовать этсе, бериш керек да, жазып бериш керек. Адам ал келип түшүрүп бер, төлөп берем десе деле болбойт экен да. Балким ал мындай сөз чыгып атат да, эвакуаторщиктер менен сиздердин кызматкерлер сүйлөшүп алып, эптеп эле максатта акча жасоо болгон. Жок, бул жерде коррупциялык схема жок, чынын айтканда. Биздин эң негизги максат ошол жерге жанагы ызынакты сыйласын, жол безгисин сыйласын, койбосун, автотыгымдарды жаратпасын, башка бош жерге коюп кете берсин. Себеби мындай келгенде шаарыбызда 17 жерде эвакуатор деген знак бар, белги бар. Ошол жерге атайлап коюп кетишет. Кээ бир кызматкерлер свистогун чалып алып кой десе, 1 минут деп туруп чыкпай коет. 1 саат күткөн убакыттар болот. Анан эмне кылыш керек? Токтомду аткарыш керек, мыйзамды аткарыш керек. Мыйзам баарыбызга бирдей. Эми келип туруп ошол өздөрүнүн айыбын билбестен туруп анан кийин келип туруп ай ушундай кылды, түшүрмөй койду дейт. Ага чейин ал документиң десе бербейт, бир документиң десе бербейт. Качан жанагы принудительный эвакуация кылып алып кеткенден кийин анан кийин неме болот да.